балдарга англис тилин үйрөтө турган китеп экен. 3 жаштагы бала эмнени көрөт? Дүйнөгө чыгыш үчүн бала ушу жаштайынан англис тилин үйрөнүш керек да. Урматтуу ата энелер, видеону өткөрүп жибербей жакшылап көңүл буруңуздар. Бул видео, бул маалымат сиздердин мотураган жаш балдарыңыздар үчүн өтө маанилүү. Балдардын англис тилин тез, оңой үйрөтүүгө Easy English деген китеп чыгыптыр. Бул китептин автору мына Алина карындашыбыз бүгүн биздин студиябызга бул китебин көтөрүп келип калды. Азыр ушул китепти сиздерге тааныштырып берели. Ар бир үй бүлөгө бирден экиден алып, балдарга берип, балдарга англис тилин үйрөтө турган китеп экен. Азыр бир катар барактап көрдүм да. Англис тили мага окшоп билбеген ата энелер үчүн дагы жакшы экен, себеби балдарга үйрөткөнчө өздөрү дагы ушу сөздөрдү жаттап үйрөнүп алат экен да. Бүт сүрөттөрү, транскрипциялары менен аябай жакшы түшүндүргөн китеп экен. Мага аябай жакты. Азыр көрөсүздөр, мына Алина карындашым бул китептен миңди чыгардык эле дейт. Азыр ушу Кыргызстан боюнча таркатып сатып атат экен. Баасы канча эле? 1000 сом болот баасы. Баасы 1000 сом. Кыргызстандын бардык аймактарына жеткирүүсү менен, доставкасы менен. Эң сонун. Алина карындашым биздин студиябызга куш келдиңер. Рахмат. Китеп аябай сонун экен. Анан азыр айтышыңарга караганда бул китеп силердин экинчи китебиңер экен. Экинчи китеп ооба. Биринчи китебиңер эмне китеп эле? Ойлоп тапкыч болом деген китеп. Ойлоп тапкыч болом деген китеп. Жалаң балдар үчүн өтө пайдалуу болгон китептерди чыгарат экен да. Ал ойлоп тапкыч китебиңерде барбы жокпу? Ал калбай калды азыр. Жаңы чыгарасыңарбы жокпу? Жаңы чыгарабыз жакында. Жаңы чыгарасыңар. Азырынча муну алып жетишип турсак болот экен, а? Ооба. Суроо талап көп болсо, белгилүү санда дагы көбүрөөк чыгарасыңар? Ооба, чыгарабыз. Иншалла. Анда урматтуу ата энелер, балдар үчүн таламайды баштайлы. Бүгүн алсаңыздар эртеңден баштап болду ушу. Балдар A, B, C, D, E, F, G башталат буягы. Кудай буйрса. Азыр эми дүйнөгө чыгыш үчүн бала ушу жаштайынан англис тилин үйрөнүш керек да. Англис тилин билбей туруп дүйнөгө чыгыш кыйын да. Орус тили мына границадан өткөндөн кийин эле токтоп калат. Европага барсаң орус тили иштебейт, мисалы чыгыш өлкөлөрү же мына ылдыйдагы өлкөлөргө барсаң орус тили иштебейт, анан англис тилин үйрөнүшкө туура келет. Туура? Китеп тууралуу айтып берсеңиз, бул жалпы канча 50 беттик китеп экен. 50 беттик китеп. Мына ушунан түшүндүрүп берели, өзүңүз көрсөтүп берсеңиз, бул кандай китеп экенин. Бул китеп негизи 3 жаштан жогорку балдар үчүн да, мындай эмеси жашына карата чектөө жок. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, бул Гапыр Мадаминовду баары эле билсе керек, ошол Гапыр агайдын АМ деген методунун негизинде жазылган да бул китеп. Гапыр агайды билесиздер, Гапыр Мадаминов Кыргызстанда ошо азыркы учурда Чыңгыз Айтматовдун баягы биринчи мугалим чыгармасындагы Дүйшөн агайдын баягы легендардык даражасы бар агай да. Легендарный агайыбыз ошо Гапыр агайдын методикасы менен жазылган китеп экен. Методикасы менен дегенде, мисалы, биз бул жерде 3 жаштагы бала эмнени көрөт? Мисалы, биринчи эле үй бүлөдөн баштайбыз. Үй бүлө мүчөлөрү, андан кийин бир теманы түшүндүрөбүз дагы, анан аркасында эле дароо анын тапшырмасы болот да, практикасы. Анан ар бир китепте моундай маркерлери бар. Бул жака тапшырмасын аткарат дагы, анан бул көп жолу колдонулчу, мондай кылса кайра өчүп кетет да. Жазып туруп кайра өчүп кетет экен да. Мисалы, кагаз ошондой өчүп кала турган экен, өчүрсө боло турган. Глянцевый кагаз экен. Кагазы атайын ошондой катуу баракта чыгарылган да. Андан кийин кеткенде ушул күнүмдүк колдонулуучу сөздөр. Андан кийин болсо бул ошол менин денем. Бул тематикага бөлүнүп кетет экен. Мисалы үйгө тиешелүү бүт материал каражаттар бар экен, идиш аяктар, баардыгы англисче сөзү, транскрипциясы, анан кыргызча аталышы. Ооба. Мисалы бул жакта англисчеси, анан мына жерде транскрипциясындагы биз кыргызча жазганбыз да. Себеби окуган адамга дагы, мисалы англис тилин такыр билбегенде деле дароо окуп эле жаттап үйрөнүп кете бергенгечи. Бул ошол тематикалар, күндө көрүп жүргөн сөздөр, ошол жалпы китепте 200дөн ашык сөз бар дагы, анын баарынын эмеси бар да, колдонулушу бар. Жөн эле жаттап койбойт, колдонот дароо. Колдонгон экен. Мисалы бул жерде дагы ар биринде тапшырмалары дагы логикалык тапшырмалары бар ар биринде. Мисалы бул жерде эмесин жуптарын тап дейт, мисалы table десе, мунун жуубу кайсыл болот? Ушул логикага келип туруп мондай кылып туташтырып бириктирип белгилеп коет. Бириктирип белгилейт. Андан кийин мондай кылса кайра өчүп кете берет. Жакшы экен, балдарга үйрөткөнгө өтө сонун экен да. Жаныбарлар, түстөр, сандар, мөмө жемиш, жер жемиштер. Атайын түстөрүндө ушундай балага мындай көзүнө көрүнгөндө
телефондон дагы бул эме кылат да, балдар азыр эмнеге телефондо отурат, телефон аябай эме да, красочный мындай өзүнө тартат. Биз дагы болушунча бул жерде түстүү кылып балдарды ошол кызыктыруу максатында ушундай кылганбыз. Анан барып бул жакта ушундай кетет да, анан кийин бул жакта ошо сүйлөмдөр түзүп баштайт. Сүйлөмдөр түзүп баштайт. Бул жакта акырындан жеңил сүйлөмдөрдөн баштайт. Мына жерде мисалы I have two cats дейт. Муну жерден сүрөттөрү менен эле муну бир мындай эмесин билип алса, образын билип алгандан кийин кийинкилер уже кайра эле өзү эле сүрөткө карап түзө турган болуп калат да. Анан ошентип келет дагы аягында бул жакта ушундай темалар бар. Аягында кыска тексттер түзүп калат бала өзү эле. Эгерде ушул жактан баштап баарын туура келсе, мондай сүйлөмдөр түзүп, анан ушундай кадимкидей окуп калат экен да. Мындай кыска текстке түшүп калат. Себеп дегенде бунун ар бир сөзү мурунку тапшырмаларда берилген эмеси менен, которулушу мененчи. Жакшы экен. Ушундай анан ата-энелер дагы мисалы англис тилин такыр билбейм дегендер баласы менен чогуу үйрөнсө болот да. Сертификат бар экен да. Бул балдарды кызыктыруу максатында аягында ушундай сертификат коюп койгонбуз. Балаңыз бардыгын өздөштүрсө, атын жазып билип койсоңуз, бул мотивация болот балдарга. Мотивация болот. Сонун. Instagram аккаунту, Telegram каналы бар экен, анда белгилеп коюп жатабыз. Телефон номуруну белгилеп койдук, ошол номурларга чалсаңыздар, Алина карындашыбыз сиздерге жооп берет. Канча даана керек болсо, Кыргызстандын кайсы аймагына керек болсо, дарегиңиздерди айтсаңыздар, онлайн төлөм жүргүзсөңүздөр эле, буюрса ошо дарегиңиздерге курьердик кызматтар же такси кызматтары аркылуу жөнөткөнгө колдон келишинче аракет кылат да. Баасы 1000 сом, Баасы 1000 сом, анан Кыргызстандын бардык аймагына жеткирүү акысыз болот дагы. Анан эгерде 5 даанадан жогору алса, скидка болот. Жакшы экен да. 5 даанадан ашыкча алса, скидка болсо, анча-мынча темөөрчүлөр болуп кала турган болсо, 50-50-ні ала бергиле, жакшы жакшы скидка кылып берет буюрсачы. Эгерде 10 штуктан жогору болсо, анда дүң баасында, оптом баасында эле беребиз. Таркаш керек болот да, мүмкүн болушунчачы балдарга. Балдарга эртерээк ушу англис тилин үйрөтөлү, туугандар. Анан айтарым, бала бакча жетекчилери дагы, бала бакча тарбиячылары дагы, башталгыч класс мугалимдери дагы ушуга бир көңүл буруп койсоңуздар, бир класска жок дегенде бир 10-10ду алып койсоңуздар, балдарга бөлүп берип үйрөткөнгө аябай жакшы да. Ошон үчүн баарыңыздарга ушу Easy English деген оңой үйрөнө турган китепти сунуштайбыз. Аябай жакшы китеп, сапаттуу китеп кылып чыгарыптыр. Могу маркер менен жазып эле кайра өчүрүп койгон жери дагы жакты да. Материал да мына каттык кагаздан жасалыптыр. Алина карындашым бул мээнетиң экен. Буну анан жөндө чыгарбаган эмес да, көрдүңүздөрбү? Бул жактан мына көрүп турасыздар, жанагы китеп чыгарганга бул жакта ББК, УДК деп коет, атайын уруксат намаларын алып, атайын регистрация кылып, анан китепти ушинтип чыгарыптыр да. Көрдүңүздөр? Сонун туугандар. Баарыңыздардын балдарыңыздарга мындай пайдасы тийген китеп болсун. Алина карындашым бул башталышы болсун. Буюрса мындан дагы сонун китептерди чыгарасыңар деп ишенем. Рахмат чоң. Урматтуу ата-энелер, бардык маалыматтарды жеткирдик. Ушул видеону суранам бардык группаларга, тууган урук, дос, жора жолдош, ауысымдардан баштап ушу эже карындаштарга чейин бардыгына таркатып коюңуздар. Балдар алып окусун эми. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.